Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев экономика жана коммерция министрлигине кызматтык автоунааларды өткөрүп берүү аземине катышты. Адылбек Касмалиев токтоосунда азыркы шартта финансист жана экономист кесибинин маанилүүлүгүн белгилеп, акыркы жылдардагы ИДПнын туруктуу өсүү темпи жүргүзүлүп жаткан экономикалык саясаттын натыйжалуулугун көрсөтүп турарын билдирди. Экономисттер жана финансисттер азыркы замандын негизги кызматкерлери. Дал ушул сиздер бардык министрликтердин жана ведомстволордун сунуштарын жана демилгелерин бириктирген, алдыга карай багыттарды көрсөткөн социалдык-экономикалык өнүгүү программаларын иштеп чыгасыздар деп белгиледи Минкап төрагасы. Ал ошондой эле өлкөнүн алдында турган амбициялуу максаттарына токтолуп, алар экономиканын бардык тармактарын, өзгөчө өнөр жай тармагын өнүктүрүүнү талап кылат. Иш-чаранын соңунда Адылбек Касмалиев финансы-экономикалык чөйрөдөгү кызматкерлердин компоненттүүлүгү, билими, жоопкерчилиги жана ишке берилгендиги стратегиялык пландарды ийгиликтүү ишке ашыруунун жана Кыргызстандын экономикасын андан ары өнүктүрүүнүн ачкычы экенине, ал эми экономика жана коммерция министрлигинин автопаркынын жаңыланышы ведомствонун мобилдүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатат деген ишенимин билдирди. Бишкек балыкчы багытындагы жол коопсуздугуна көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирет. Ведомствонун маалыматына ылайык, башкармалыктын башчысынын орун басары Айбек Жумагулов Бишкек Нарын-Торгор Турна жолундагы кызмат алып барып жаткан жол тескөөчүлөрдүн кызмат өтөө тартибин текшерип, айдоочуларга түзүлүп жаткан шарттар жана жолдун абалы менен жеринен таанышты. Анда салар иштештирүүнүн алкагында кызматкерлерге берилген төш камералардын, автоурагандардын, электрондук планшеттердин жана байланыш каражаттардын техникалык абалы текшерилип, жолуна кырсыктардын, жол тыгындарынын алдын алуу боюнча тийиштүү нускамалар жеткирилди. Ошондой эле Жумагулов жол чийиндерин, жол белгилерин жеринен карап, жол кыймылынын катышуучуларынын ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн жол жээгиндеги башаламан соода сатыктарга жол бербөө, кооптуу аймактарды, жол тосмолорду жеринен карап, аныкталган кемчиликтерди орундатуу боюнча тийиштүү тапшырмаларды койду. Ысык көлдөгү пансионаттар үчүн салкынды сууларды тазалоочу жай, насостук станциялар жана канализациялык коллекторлор курулат. Бул тууралуу Курулуш министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган туризмди туруктуу өнүктүрүү максатында ысык көлдүн экологиясын башкаруу долбоорун ишке ашуунун алкагында салкынды сууларды тазалоочу жайды жана насостук станцияларды, ошондой эле канализациялык коллекторлорду куруу боюнча подряддык компаниялар менен бүгүн келишимге кол коюлду. Келишимдин алкагында ысык көлдүн Чолпон Ата шаарынын жана ага жакын жайгашкан Боз Карой жана Бактуу Долонотту айылдарында жайгашкан бардык пансионаттар бир тутумдуу канализация системасы менен камсыз болот. Талас районунда жергиликтүү тургун сууну сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунуштун негизинде жамгырлатып сугаруу системасын орнотуп, Төбө Бурчак талаасын иштетип жатат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин билдиришкендей, бул Талас районундагы биринчилерден болуп орнотулган жамгырлатып сугаруу технологиясы болду. Ал үчүн 300 кубтук кыймылдаткыч Алматы шаарынан, ал эми түтүктөр Шымкенттен алынып келинген. Бул ыкма менен жергиликтүү тургун 1000 метр аралыктагы талаасын сугарып жатат. Суунун басымын трактордун жардамы менен камсыз кылышат. Аны кыймылдаткыч менен дагы иштетүүгө болот. Дыйкандын айтымында жамгырлатып сугаруу ыкмасы жергиликтүүлөр үчүн ыңгайлуу. Сууну сарамжалдуу колдонууга шарт түзөт. Айтсак, 20 солго корой турган суу менен 60 солду кенен сугарып алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Белгилегенче 2025-жылы Таласта апрель-май айларындагы жаан-чачын аз болгондугуна байланыштуу өзөндөгү суулар кескин түрдө азайып, каналдарга толук суга суу жетпегендигине байланыштуу 11-майдан тарта облус боюнча сууну которуштуруу ыкмасына өткөн. Күн мурун АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнө жүзүндөгү консулдуктарга Гарвард университетине тапшырган чет элдик студенттердин визалык карыздарын кайра кароону улантууну тапшырды. Бул тууралуу Казинформ кабарлады. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз кызматы белгилегендей, консулдук бөлүмдөр АКШда Гарвард университетинде окуу үчүн, анын ичинде алмашуу программалары боюнча келген чет элдик студенттер үчүн визаларды кароону кайра баштоосу керек. Эске салсак, буга чейин 22-майда улуттук коопсуздук департаментинин башчысы Кристиан Ноэм Гарвард университетинин чет элдик студенттер менен алмашуу программасын токтотууну буйруган. Ал өз сөзүндө Гарвард мыйзамды сактабагандыгы үчүн CVP сертификатын жоготкондугун жана анын токтотулушу өлкөдөгү бардык университеттерге жана академиялык мекемелерге эскертүү болушу керек экендигин белгилеген. Көп убакыт өтпөй университет тиешелүү чечим менен макул болбогонун билдирип, Трамптын администрациясын сотко берген. Университет доо арызында федералдык өкмөттүн аракеттери мыйзамсыз деп билдирген. Тыюу салуу АКШнын округдук судьясы Элисон Бероуз тарабынан токтотулган. Эл аралык 2025 туристтик фестивалга кош келиңиздер демекчимин.
Саламош 2025 туристик көргөзмөсү Ноокат районундагы Каракой жайлоосунда өттү. Этно көргөзмө кыргыз маданиятын жана Ош облусунун туристик мүмкүнчүлүктөрүн илгерилетүүгө багытталган. Иш-чарада аймак башчысы Элчибек Жантаев, Соода өнөр жай палатасынын вице-президенти, туризм департаментинин директору жана 10дон ашуун өлкөдөн келген өкүлдөр катышты. Саламош эл аралык фестивалдын экинчи күнү өзүңөр билесиңер, кечээ күнү Ош шаарында көргөзмө жарманкабыздан баштаганбыз. Бүгүн фестивалдын өзү башталып атат. Мынакей ушул биз ушул Ноокат районунун Каракой жайлоосунда бекеринен тандап алган жерибиз жок. Анткени бүгүн ушул Ноокат жергесиндеги туристик потенциалдын баардыгын чагылдырып берели деп атабыз. Ал эми өзгөчө корголуучу аймак болгондон кийин бул жердин бир өзгөчө бир мамилелерин да сиздер билесиңер. Эң биринчи бул экологиялык өзүнүн бир корголуучу аймак болгондон кийин ушунун тазалыгы, ушу келген туристтердин бир тартиби дегендей, мынакей бүгүн ушул жердин баардыгын тең ошол тартиптерди элге чагылдырып, ошол учурда биз ушу туристтерди ушу комшу мамлекеттерден, алыскы мамлекеттерден чакырып, бүгүнкү ушул эл аралык фестивалга 10дон ашык мамлекеттен келип өкүлдөр катышып атканы дагы бүгүнкү өтүп аткан иш-чаранын деңгээлин айтып турат. Биринчиден бул жер маселеси. Кандай инвестор келбесин, биринчи жерден башталат. Мына ошо климатты чечкенден кийин бул инвесторго да абдан бир жагымдуу шарттар түзүлгөндөн анан ал баягы ишеним пайда болгондон кийин өзүнүн акчасын алып кирет да. Мына дал ушундай эле инвестиция бияка киргенде ошо биринчи ишенимден башталган. Ушул жерди баягы жерди бөлүп бергенден кийин баягы өзүнүн баягы 5 жылдык өнүгүү стратегия планы менен андан кийин анан бул иш-чар башталганда. Бул жер бул Каракойдо эле эмес, бул бүт облуста мынакей ушу жолдун жээгиндеги придорожный станция деп коебуз. Мына Тейлөө, туристтик Тейлөө ошол жерден башталат. Ошо баягы Босогосунан көрүп төрүнөт деген бекеринен калган эмес. Мына биз ушундай придорожный жолдун жээгиндеги ушу туристке кызмат көрсөткөн жайлардын ар бир районго бирден куруп атабыз. Бул дагы биз ойлойбуз, бул туристтерди чакырууга, туристтерге шарт түзөт деп. Көргөзмөдө улуттук каада салттар, кол өнөрчүлүк, оюндар жана концерттик номерлер көрсөтүлдү. Салбурун жана фольклордук мелдештер уюштурулуп, Каракойдун кооздугуна күбө болушту. 2026 жылдагы фестивалды өткөрүү укугу Кара Суу районуна берилди. Саламош 2025 фестивали Ош облусунда жаңы туристтик багыттарды түзүүдө маанилүү кадам болуп саналат. Біз міне осы Саламош 2025 бұл фестиваль екінші мәрте болып жатыр. Сол бірінші ашылған кезінен бастап өте белсенді қатысып келеміз. Соның ішінде мысалға дәл осы жолы, биылғы жылы мына Саламош 2025-ке Қазақстаннан арнайы делегация келді. Қазақстан Республикасынан, Түркістан облысынан. Өйткені Түркістан облысы мен Ош облысы бауырлас облыстар. Сондықтан арнайы делегация келді, оны облыстың туризм басқармасының басшысы бастап келді, және де турфирманың өкілдері, сол туристік саладағы коммерциялық ұйымдардың басшылары келді. Сол фестиваль аясында кеше Ош облысы мен Түркістан облысының арасындағы туризм саласындағы өзара ынтымақтастықты дамыту туралы арнайы меморандумға қол қойылды. Жалпы соңғы жылдары осы Қазақстаннан Ош Қырғызстанның оңтүстігіне енді ол ыстық көлге баяғы ол традиционный баяғыдан бері Қазақстаннан өте көп туристер келеді. Оңтүстік жаққа осы соңғы жылдары көбейіп жатыр. Мана өткен жылы катнашканбыз, мана bu yil ikkinchi xalqaro turistik festival bo'lib o'tmoqda. O'zbekistondan ham katta delegatsiya tashrif buyurdi. Farg'ona viloyatidan mana hokim o'rinbosari, Navoiy, Andijon viloyatlaridan ham katta delegatsiyalar tashrif buyurdi va 30 dan ortiq turistik kompaniya vakillari hozir bugungi tadbirlarda ishtirok etmoqda. Mana oxirgi yillarda o'zingizga ma'lum O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iz Respublikasi orasidagi ko'p qirrali aloqalarimiz juda ham jadallik bilan, dinamik rivojlanib bormoqda. Bu nafaqat siyosiy, savdo iqtisodiy, qolaversa mana turizm sohasida. Mana o'tgan yil 2024-yilda O'zbekistondan 5 million turist mana Qirg'izistonga tashrif buyurgan. Albatta mana shu bugungi joylarga biz yana o'zimizni keng reklama qilamiz, targ'ibot qilamiz va o'ylaymanki, bu yil o'zbekistonlik turistlarning soni yanada oshadi. Иш-чарага Германия, Кытай, Россия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркменистан, Азербайжан өңдүү 10дон ашуун мамлекеттерден жана Кыргызстандын бардык аймактарынан келген туризм тармагындагы уюмдар, мекемелер, туроператорлор жана жергиликтүү тургундар келишти.
Currently, neighbors and Koika implementing Кыргызстандыктарды жигердүү аракетчил эл катары көрүп атам. Мен жашаган Түштүк Кореянын эли да аракетчил келет. Бирок Кыргызстандын жаштары мамлекетте амбиция менен иштеп жаткандыгын көрүүгө болот. Ошондуктан Кореянын көп уюмдары Кыргызстан менен иштеп, кызматташууга кызыктар. income generation. Иш чаранын алкагында облустун бардык райондору тарабынан тигилген боз үйлөр жана аларда уюштурулган этно көргөзмөлөр көрсөтүлдү. Облус жетекчиси баштаган расмий коноктор элдик каада салттарды, кол өнөрчүлүк өнөрлөрүн, улуттук оюнзуктурду жана концерттик программаларды көрүштү. Ошондой эле салбурун жана фольклордук таймаштар уюштурулуп, келген меймандар Карагой жайлоосунун табигый кооздугу менен таанышып чыгышты. Мындан сырткары фестивалдын алкагында кийинки жылы Салам Ош фестивалын өткөрүү укугу Кара Суу районунда эстафета катары өткөрүлүп, фестивалдын эң белгиси тапшырылды. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош облусу. Кара Суу районундагы бүгүн өзгөчө келип отурушат. Бар болуңуздар, мынакей. Куттуктайбыз.